Assalamu alaikum, урматтуу Бага Сүрүү Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 10 ноябрь. Күн бүркөө, кар жаая турган кейпи бар. Бүгүн биз сиздер менен алдыбызда турган бойка сорт алмасы боюнча сүйлөшөбүз. Бойканын мүнөздөмөсү, бойканын түсү, анын мүнөзү боюнча сиздер менен сүйлөшөбүз. Бул бойка алмасы эң кеч терилет. Бул саргарсын, кызарсын жана бир суук кар жесин деген ойдо териле элек турат. Бойка сортундагы алманы украиналык селекционер Александр Бойко деген адамдын атына коюлган. Бул алманын артыкчылыктары кандай? Бул алма өзүнүн эң көп жашай турганы менен популярдуу. Бул 50 жыл мөмө бере алат. Мунун жакшы жери эң күчтүү алма болгондуктан бул бир жыл дем алып, экинчи жылы салбай койбойт. Жылыга эгер астындагы топурагы жакшы болсо, жылда мөмө берет. Бул семиз топурактуу жерди жакшы көрөт. Кышкы алма. Мунун бою 2,5 метрден 15 метрге чейин өсө алат. Бул албетте подвойдон көз караганда. Мөмөлөрдү чоң түйөт. Мына ушул алмаларды мыныкы ийилеп алганына карабастан, мөмөлөрү мыныкы чоң. Мөмөлөрү чоң. Албетте бул подвойдон көз караганда кандай подвой? Биздеги алмалардын көпчүлүгү бийик өсүүчү. Дагы бир жакшы жери бул өтө суукка чыдамдуу сорт. Минус 40 градуска чейин чыдай алат. Бул негизинен Россиянын ортоңку зоналарында өстүрүлөт. Суук жерлеринде да өстүрүшөт экен. Ошондон улам нарын же болбосо суук жерде жашагандар, алай өрөөндөй жашагандар үчүн дагы сунуштап кетет элем. Көрүңүздөр, тигип көрүңүздөр. Балким сиздерде дагы бул алма өсө алат. Суукка өтө чыдамдуу. Бул кышкы алма ушунчалык катуу болгондуктан ушул башынан түшүп кеткен, ушул учунан түшүп кеткен алманы дагы эзилип калган алманы алып кирип койсоң кышы бою чыдай алат. Ошонусу менен бул өтө барктуу. Азыр күздө өтө катуу, кыштан жазга чейин бул жумшап жей турган болуп калат. Биз негизинен азыр ушул сорттогу алмадан бактарды жаратып атабыз. Чоң бактарды ушул сорт менен жаратып атабыз. Бул алманын дагы бир өзгөчөлүгү, бул алма парша деген оору менен анча-мынча оорубайт. Парша менен оорубайт. Бойка алмасы бул спур сортундагы алма болуп эсептелет. Денесинен дагы мөмөнү түйө алат. Камчы бутак сыяктуу бул бутактарды азыраак чыгарат. Өтө көп бутактанбайт. Ошондой эле мөмөнү жылда түйөт. Мүмкүн болушунча күрдүү, семиз топурактарда өсүү сунушталат. Анча-мынча мен байкаганыма караганда бул рак оорулары менен дагы азыраак ооруйт. Себеби бутакты аз чыгарат да, бул аз буталган үчүн ал жерге мына көрсөңүздөр денесинде буталган жерлери азыраак. Формасы тегерек формада болот. Денеси тегерек формада болот. Бул алма бир жагы кызыл болуш керек эле. Азыр өтө көп алган үчүн бул ушундай сары гана түстө болуп калган. Үстүлөрүндө кызара баштаптыр. Асты көлөкөдө калган жери мына көк бойдон. Өтө катуу, өтө дегустикасы өтө катуу алма. Быйыл мыныкы мөндүр соккон жерлери, бурчактын издери турат мыныкы. Бул алма бир жагы кызыл, бир жагы сары болуш керек эле. Азыр көп алганына байланыштуу бул жакшы, бир жагы кызара алган эмес. Бул алманын
Жакшы жери сабагында өтө бекем, анча-мынча шамалга күйүлүп калбайт. Жерге дагы түшө бербейт. Бул экономикалык жактан пайдалуу. Эгер кечигип калсаңыз, тербей калсаңыз, бул жерге түшүп калат дегендик эмес. Шашпай, бүтүндөй бир бакты шашпай эле терүүгө болот. Мөн өтө көп алат. Бир туп алма мына ушундай 400 килограммга чейин бере алат. Гектарына 400-600 алманы тиксе болот. Алманы 6-га 6 тиксеңиздер болот, бу эки алманы. Же 6-га 5, 6-га 4, 5-ке 4 тиккендер дагы бар. Мына достор, сиздер менен биз бойка алмасы боюнча сүйлөштүк. Бойка алмасын тигип көрүңүздөр. Азыркы биз жаратып аткан бактар дагы ушул бойка алмасынан жаратып атабыз. Бул алманын бизге жаккан жерин бир катар санап өттүм, дагы бир кайталап өтөйүн. Кышка туруктуу, кийинки жылга бул холодильникте эмес, бул жөн гана подвалда, үйдүн ичинде дагы май-июнь айына чейин сактаса болот бул алманы. Анча-мынча оору менен оорубайт.